Assalamu алейкум. Айман Нуру Кадырбеков. Улгайгандар боюнча мыйзамдын долбоорун карап чыктым. Бир адамдын сөзүн уктум эле. Адам картайганда картайбайт, өзүнүн кереги жок сезип калган мезгилде картайт экен. Ошончо жылдык тажрыйбасы, акылы, нарк насилди, салтты, тарыхты билгени менен керексиз калып калган өтө өткүнчтүү да. Айтматовдун бир чыгармасында бар го. Жалгыз калдык, сүйлөшө турган эч ким жок деп аксакалдар көп айтат. Ушунча адам жүрөт. Көрсө аларды түшүнгөн киши жок экен да, баарлашкан киши жок экен. Ошон үчүн мен бир сунушту айтайын. Жакында Өзбекстанда болуп келдим. Грузияда барып келдим. Аларда мономарказ деп коет экен, чоңдорду окутуу борбору. Элестетип көрсөңүз, 60 жашпы, 70 жашпы, 50 жашпы барат экен. Бирөө сварканы үйрөнөт экен, бирөө швеяны үйрөнөт экен, бирөө тамак жасаганды, бирөө электромечтегенди үйрөнөт экен. Анан эмгек рыногунда кадимкидей жумуштарын улай берет экен. Бүткүл дүйнөдө сенаторларды караңыз, чоң адистерди караңыз, экспертти караңыз. Ошол эле Брайан Трейси 70 жаштан кийин аябай атагы чыгып атат. Туптура баягы жалаң жаштар деп, жаштын баары эле таза деп ойлобош керек. 60-70 жашар коррупционер менен 25 жашар коррупционердин эч кандай айырмасы жок. Аксакалдарга көңүл бөлөлү, ошолордун батасы болмой сайын жашоодо береке болбойт экен, бул бир. Экинчи, мына мыйзамдарыңызда 8-чи маселеде эмгек жана социалдык камсыздоо маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актылары деп турбайбы? Ошол жерде башка социалдык төлөмдөр деген фраза кириптир да, ушуну түшүндүрүп коюңуздарчы, эмне деген социалдык төлөмдөр? Урматтуу Нуржигит Кадырбекович, биринчи суроо боюнча мен толук сиздин оюңузга кошулам. Ушундай ойду дагы биз бири-бирине жазып бияка азыр киргизгенбиз. Бул бар буюрса. Бирок сиз бир аз мындай кеңейтип койдуңуз маселени, ошон үчүн биз макулбуз. Ошону биз сиздин меңизди бияка кошуп коебуз, сөзсүз. Рахмат сизге. Экинчи маселе боюнча өзүңөр билесиңер, пособиялардын түрлөрү көп. Болсо мисалы үйлөгө көмөктөгөн пособия бар, социалдык пособия деген бар, анан кийин кошумча социалдык пособия деген бар, түрлөрү көп да. Анан кийин ошон үчүн тиги башында бир пособия аталып калгандан анан кийин бөлөктөр деп биз койгонбуз да. Бирок мыйзамда түшүндүрмө бербепсиздер да, ушул терминологиялык түшүндүрмөсү кайсы жактан тапсак болот? Же башка мыйзамда барбы? Эгер болбосо киргизип коюш керек, анткени адамдар түшүнүш керек да. Башка социалдык төлөмдөр деген эмнени түшүндүрөт дегенди. Түшүндүрмөлөрү бөлөк мыйзамда бар, бирок сиз туура айттыңыз, аякты издегенден көрөк биз бияка кошуп коелу. Рахмат сизге. Капыр Мадаминов деген лейлектик бир агай бар, өткөндө бул жерде сүйлөдү, аябай резонанс болду. Кантип Кыргызстандын бир четинде ошончо балдарды окутуп, 60-70 баласы Манас университетинде медакадемияда окуп атат ошолорчу. Кантип энелер мектеби деген түзүп турду. Эне эгерде билимге кызыкпаса, бала эч качан кызыкпайт экен. Кичине убакыт кошуп койсоңуз. Өчкөндөн кийин да 10 секунд кошуп коюңуздар. Энелер мектеби деп, анткени бала окуса деле эне сен министр болот белең, эшек кайтар десе бала окубай коет экен да. Энелер мектебин түздүм дейт. Энелер окуду, энелер билимге кызыкты, анан балдар кызыга баштады. Азыркы ошолордун результаты сапаттан да жогору, марифтен да жогору, жеке мектептерден да жогору. Өзү болбосо четте турат. Ошол энелер мектебинде колго алыңыздарчы. Ошондо улгайгандарды дагы пайдалуураак багытта алардын акыл насаатын алып калмакпыз. Рахмат.